кылат да. Кыймылдап аткан кызым жүрөгүнүн ичинде, ооруканын ичинде. Операция болуучу керебетте жаткан бул жаран жүрөгү ооруп кайрылган. Дарыгерлер бейтаптын жүрөгүн кан тамыр ооруларын алдын алуу үчүн атайын аппараттын жардамы менен изилдөө жүргүзүштү. Жүрөккө канчалык жабылган тамырды канчалык тез айтса, жүрөктү ошончолук сактап калышка бизде мүмкүнчүлүгүбүз көп. Жана ал адам инвалид болбой калганга ыктымалдуулук көп бизде. Анан Баткенден башка жактан Ошко чейин барса, мисалы үчүн 4 саат 5 саат өтүп кетет. Ал учурда жабылган тамыр жабылгандан кийин жүрөктүн клеткалары өлөт. Клетка өлгөндөн кийин ачылса, ал адам баары бир мурдакыдай физический нагрузкага туруштук бербей калат десек болот. Жүрөгүнө жабык операция жасалуучу бейтаптын байбичеси алыска барып убара тартпай, жашаган жерине жакын жердеги ооруканада медициналык кызмат көрсөтүлгөнүнө кубанычта. Анткени мындагы дарыгерлер операциянын жеңил түрүн сунуштаган. Улукманга келип жакшы болуп кеткендер көп экен. Мен сураштырдым. 1 жылдан бери иштейт экен. Биз энди өзүң неме болсоң билбейт экенсиң, азыр сураштырсам 1 жылдан бери коебуз дейт. Жакшы, бизге эң жакшы жеңилдик. Врачтары hem жакшы экен, медсестралары hem жакшы экен. Бардыгы жакшы сүйлөп, жакшы неме кылышат экендер, мамиле кылышат экендер. Кадамжай районундагы Улукман деп аталган ооруканага жүрөктүн кан тамырларын изилдеп, ага стенд коюучу медициналык аппарат келгенине 1 жылдай убакыт болуп калды. Дарыгерлердин айтымында буга аймактагы жүрөк оорусунан каза болгондордун санынын көбөйүшү себеп болгон. Анткени инфарктка кабылган жаранга тез убакытта операция жасалбаса, бейтап майып болуп же каза болушу да мүмкүн. Ар бир нерсенин өзү кыла турган учуру болот да. Жүрөктүн курч мүнөздөгү жабыркашынын золотой стандарттары ошол 30 минутадан 2 саатка чейинки аралыкта болсо жакшы. Биз жергиликтүү элге эч ким оорубасын, бирок ооруп калган бейтаптарга ошол убакытты үнөмдөөгө ошол биздин медициналык мекеменин ушул жерде жайгашып калган жагы менен өзгөчөлүгүбүз бар. Жардамыбыз да ошол болот да. Жүрөктүн жабык операциясы Кадамжай районундагы дарыгерлер тарабынан жасалып жатканына 1 жыл убакыт болду. Ушул күнгө чейин Улукман клиникасында 2000дей адам дарыланса, анын ичинен 100 бейтаптын жүрөгүнө коронардык изилдөө жүргүзүлүп, 20 оорулууга операция жасалган.